Кыргыз маданияты жана опера искусствосу оор жоготууга учурады. Узакка созулган оорудан улам 84 жашка караган курагында көрүнүктүү опера ырчысы, СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты профессор Токтоналы Сейталиев дүйнөдөн кайтты. Токтоналы Сейталиев 1937 жылы 3 декабрда Чүй облусунун Панфилов районундагы Жайылма айылында туулган. Эмгек жолун колхозда баштап, кийин Кыргыз опера жана балет театрынын алдындагы 1 жылдык опера жана хор студиясын, Курмангазы атындагы Казак мамлекеттик искусство институтунун вокал факультетин бүтүргөн. Калый Молдо Басанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын жеке ырдоо классында иштеген. Токтоналы Сейталиевдин 50 жылдык чыгармачылык ишмердүүлүгүндө улуттук операнын аргыл жана жогорку чеберчиликтеги татаал жана көп кырдуу образдардын галереясын жараткан. Вердинин Дон Карлос, Пучинин Джанис Кики, Доницеттинин Сүйүү ширини, Мусагорскийдин Борис Годунов, Власов, Малдыбаев, Феринин Айчурок, Вердинин Чүйө сан жана башка дүйнөлүк кыргыз композиторлорунун опералык спектакльдеринде алдыңкы тенордук партияларын аткарган. Ал Борбор Азия жана дүйнө өлкөлөрүнүн концерттик бригадаларынын курамына кирген. Камералык репертуарында кыргыз жана орус композиторлорунун ырлары жана романстары болгон. Көп жылдык чыгармачылык ишмердиги үчүн жеке ырдоо кафедрасынын профессору илимий наамы, Курмангазы атындагы Алматы мамлекеттик консерваториясынын ардактуу профессору, эл аралык Алтын көпүрө сыйлыгынын лауреаты, Россиянын жогорку билим берүү комитетинин чечими менен ырдоо кафедрасынын доценти, Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген артисти, Кыргыз СССРинин эл артисти, СССРдин эл артисти ардактуу наамдары жана Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты болгон.